Саламатсыздарбы, күнгө дүйшөмбү Супер ТВда Сереп Чекиткеji сайтынан алынган кечки жаңылыктардын топтому менен тааныштырабыз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Тышиев буга чейин социалдык тармактарда тарап кеткен тизме боюнча үн катты. Тизмеде чоң суммадагы акчаны берди делген саясатчылар, депутаттар жана мурдагы чиновниктердин аты жөнү жана акчанын суммасы бар эле. Президент экөөбүздү ар түрдүү жалган жалаа менен каралап, жазып күнөөгө батып жүргөндөр бар. Менин балдарым, инилерим жөнүндө толгон токой болбогон нерселерди жазышып, элди ишендиребиз деген арам ойлору менен жүрүшөт. Эми минтип мени кимдир бирөөлөрдөн акча алган деген тизме чыгарышкан. Эч кимден эч кандай акча албаймын. Биздин атыбызды жамынып акча алып талап кылган бир нече кылмыштуу топторду колго түшүрдүк жана алар мыйзамдуу жазасын алышат. Эгерде бир эле адамдан акча алсам, анда ал адамдардын тууган ургу, жакындары билмек жана айтып чыгышмак. Биздин бардык иш-аракеттерибиз мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн жумшалат. Буйруса Кыргызстаныбызды гүлдөгөн жана тең ата мамлекеттердин катарына кошобуз деп айтылат билдирүүдө. Президент Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоганга Түркиянын бир нече провинциясындагы адам өмүрлөрүн алган оор кесепеттерге алып келген өрт кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Түркиянын бир нече провинциясында чыккан өрттүн себебинен каза болгон тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Ушул оор мезгилде Түркия элине табигый кырсыктын кесепеттерин жеңип чыгууда кайраттуулукту жана туруктуулукту каалайм. Кыргыз Республикасынын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтам. Ошондой эле бардык жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин тилейм деп айтылат көңүл айтуу телеграммасында. Сарыбашев Талайбек Насирбекович мурда элеген кызматынан бошотулуп, Бишкек шаарынын жаңы мэри шайланганга чейин шаардын мэринин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Тийиштүү буйрукка Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов кол койду. Буга чейинки кала башчысынын милдетин аткарып келген Бактыбек Кудайбергенов журналисттерге өз каалоосу менен кызматтан кетерин айткан эле. Ал эми Кудайбергенов Бактыбек Жапарович Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу болуп дайындалды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бактыбек Кудайбергенов буга чейин Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткарып келген. Издөөдө жүргөн мурдагы президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилди. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Социалдык тармактарда мурунку президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келген сүрөтү тарады. Сүрөттөн башына ак калпак кийип, учактан төшүп келе жатканын дагы көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурунку президент Аскар Акаевди Бишкекке алып келишкенин кабарлаган. Мурда маалымдалгандай, Кумтөр долбоорун ишке ашыруудагы коррупциялык фактылар боюнча козголгон кылмыш ишинин иликтөө алкагында өлкөнүн мурдагы президенти Аскар Акаев издөөдө жүргөн. Аскар Акаев башка мурдагы жогорку кызмат адамдары менен бирге 1992-жылы Кумтөр долбоору боюнча башкы келишимди түзүүдө, 1994-жылы ага өзгөртүүлөрдү киргизүү учурунда, ошондой эле 2003-жылы Камеко компаниясы менен түзүлгөн башкы келишимди реструктуризациялоо учурундагы коррупция боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Ошентип тергөө Акаевдин президенттигине Кумтөр долбоорун ишке ашыруу учурунда коррупцияга аралашкан бардык күнөөлүү адамдарга укуктук баа берди. Ошол эле учурда УКМК аны республиканын аймагына алып келүү менен кылмыш жоопкерчилигине тартуу жагынан тарыхый адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө багытталган тергөө учурунда активдүү иштерди жүргүзгөн. Ошентип УКМК тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында 2021-жылдын 2-августунда экс-президент Аскар Акаев Бишкекке жеткирилген. Андан кийин дароо ведомстволор аралык тергөө тобуна которулган. УКМК тарабынан аткарылган чаралардын жыйынтыгында 2021-жылдын 2-августунда мурдагы президент Аскар Акаев Бишкек шаарына алынып келинди жана ведомстволук аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилди деп айтылат маалыматта. Кечээ 1-август күнү саат 21:30 чамасында Кадамжай районунун Масалиев айыл аймагына караштуу Алыш айылында жааган жаан-чачындын кесепетинен сел жүрдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда Алыш айылында 17 турак үйдүн короолорун, анын ичинде 7 турак үйдүн жертөлөсүнө сел суулары кирген. Сел кетүүчү сай ичиндеги 4 километр ички чарбалык жолду бузуп кеткен. Учурда каттам кыйынчылык менен өтүүдө. Сай жээгиндеги 13 огороддун жээгин алып эрозия жараткан.
Суга суу бөлүүчү каналдын 3 жерине кум шагыл толтурулуп, РЭС ишканасына караштуу 4 мамыны бузуп кеткен. Ошондой эле 3 коргон айыл аймагындагы Балакыш айылындагы сел кетүүчү сайдан сел жүрүп, сай ичиндеги 700 метр ички чарбалык жолду бузган. Азыркы убакта Жогорку кеңештин комиссиясы иликтөө тактоо иштерин жүргүзүүдө. 31-июль күнү Сары Таш айыл аймагынын Кара Кендик жайлоосундагы көлгө 1986 туулган эркек киши чөгүп кеткен. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Жерине 9 куткаруучу тартылып, издөө иштерин жүргүзүшкөн. Саат 15:30 адамдын жансыз денеси табылып, туугандарына өткөрүлүп берилген. 15-июль күнү Ысык көлдөгү Ала көл жайлоосунда Орусиядан келген 5 турист бир үй-бүлө эс алып жүргөн. Алардын ичинен 1992-жылы туулган кыз дайынсыз жоголгон эле. Аны акыркы жолу Каракол дарыясынын жанынан көрүшкөн айтылган. 16-июлдан 21-июлга чейин куткаруучулар тарабынан издөө иш-чаралары жүргүзүлгөн. Натыйжа болгон эмес. Кечээ 1-августта өзгөчө кырдаалдар министрлигине Ала көл жайлоосунда Каракол суусунда белгисиз адамдын жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине Каракол шаардык номер 15 өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынан 6 куткаруучу тартылып, адамдын жансыз денесин суудан чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Табылган жансыз дене жогоруда аталган кыз экени аныкталган. Грек-Рим күрөшү боюнча кыргызстандык спортчу Акжол Махмудов Токиодогу Олимпиада оюндарынын финалына чыкты. Спортчу бүгүн 2-августта 77 килограммга чейинки салмак категориясындагы турнирде өнөрүн көрсөттү. Махмудовдун биринчи атаандашы тунистик Мафи Ладжат болгон. Аны кыргызстандык балбан 11-0 эсебинде жеңип, чейрек финалга чыккан. Чейрек финалда Махмудов азербайжандык Рафик Гусейнов менен беттешип, 9-1 эсеби менен жеңишке жетип, жарым финалга чыкты. Финалга чыгуу үчүн болгон беттеште кыргызстандык Армениядан келген Карапет Чалян менен беттешип, финалга жолдомо алды. Алтын үчүн күрөштө анын атаандашы венгриялык Томас Лоренц болмокчу. Бул беттеш 3-августта өтөт. Ал эми социалдык тармактарда кыргызстандык спортчу Акжол Махмудовдун кыргыз элине кайрылган видеосу тарады. Бирде жигит төө минет, бирде жигит жөө жүрөт. Төө мингенде жигитти төбөсүнө көтөрүп, тегерете эл жүрөт. Жөө жүргөндө жигитти жөөн жүрбөйт комобол деп жөөлөй түртүп эл күлөт дейт. Максатына жетпей калган жигиттерди эч качан сындабагыла, деди ал. Бүгүнкү күндө утулуп калган жигиттерибизге бүгүнкү күндө өздөрүнүн максатына жетпей калган жигиттерди эч качан силер сындабагыла. Бул спортто бир өзүңө жакшы нерсе жок болсо, башкалардын да жакшы жагын көрө албайсың. Ошондуктан канчалык адам жамандык кылбасын, ар дайым жакшы жагын көргөн аракет кылгыла. Олимпиада оюндарына катышып жаткан кыргызстандык спортчу Үзүр Жусупбеков жубатуучу беттешке чыгып, коло медаль үчүн күрөшөт. Ал грек-рим күрөшү боюнча 97 килограмм салмакка чейинки категорияда күч сынашууда. Жусупбеков 1-8 финалда мурдагы Олимпиада оюндарынын жеңүүчүсү армениялык Артур Алексянин менен күрөшкөн. Анын жыйынтыгында Армениянын спортчусу Жусупбековду 4-1 эсебинде жеңип алган. Андан кийин Армениянын спортчусу дагы 2 атаандашын жеңип, финалга чейин жеткендигине байланыштуу Үзүр Жусупбеков жубатуучу беттешке чыгат. Коло медаль үчүн беттеште Жусупбеков Финляндиянын спортчусу менен кармашат. Кыргызстандык спортчу Мерим Жуманазарова Токиодогу Олимпиада оюндарынын жарым финалына чыга алган жок. Кыргызстандык балбан кыз беттешин 1-8 финалдык этаптан баштады. Мында анын атаандашы болгариялык Мими Николова Христова болду. Кыргызстандык айым беттеште жеңишке жетип, беттештин акыркы секундаларында жеңишти камсыздап 7-5 эсебинде утуп алды. Чейрек финалда нигериялык Блессинг Абаруд Жуманазарованын атаандашы болду. Кыргызстандык 0-3 эсебинде утулуп жаткан. Бирок кийин 2 упай топтоого жетишкен. Жуманазарова 2-3 эсебинде утулуп калды. Акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 897 адамдан коронавирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Аймактарга алып карасак, Бишкекте 619, Ошто 9, Чүйдө 66, Ош облусунда 6, Таласта 8, Нарында 14, Ысык көлдө 54, Жалал Абадта 66, Баткенде 55 кишиден илдет аныкталды. Ошентип өткөн жылдын март айынан бери коронавирус катталгандардын жалпы саны 164.743 адамга жетти. Соңку суткада 9 киши оорудан каза болду. Бишкекте 5, Чүйдө 3, Ошто 1 өлүм катталды. Өткөн жылдын март айынан бери өлкөдө аталган илдеттен көз жумгандардын саны 2344 адамды түздү. Эмдөө жана реалдуу убакытта окутуу боюнча жаңы окуу жылына даярдыктар жүрүп жатат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин баш катчысы
Гүлшан Абдылдаева билдирди. Бүгүнкү күндө мектепке чейинки билим берүү мекемелериндеги тарбиячылардын 80% мектеп мугалимдеринин арасында 70-80%, баштапкы жана орто кесиптик билим берүүдө 60% жана жогорку окуу жайларынын 54,5% мугалимдери COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүштү. Айрым билим берүү мекемелеринде 100%га эмдөө жүргүзүлгөнүн белгилейм, деди ал. Анын айтымында Билим берүү министрлиги жана Саламаттыкты сактоо, социалдык өнүктүрүү министрлиги вирустук жугуштуу ооруларды эске алуу менен жаңы окуу жылына даярдык көрүүдө. Ушул жана башка жаңылыктарды Серепче Кеткеже сайтына кирип окуп тааныша аласыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.